Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Бүгүн күндөргө ишенбей 2025 жылдын 25 октябрындабыз. Туркия Республикасынын Коnya областына караштуу Эрейли деп коет, Эрейли деп жазылат. Районунда бир аймактабыз. Бул көзүбүз менен көрүп аткандар, булардын баардыгы мөмө бакчалары, алмалар, башка мейлен климаттын мөмө түрлөрү. Бул жактарда жакшы көрүнбөйт, бирок күндүн энергиясынан электр тогун өндүргөн солнечный панелдер, батареялар. Бул жер негизги нерсе, могулар жол белгилеп жол кылат окшойт. Бул жерде Түркия Республикасынын суу иштери боюнча атайын мүдүрлүгү бар. Алар 70 000 тонналык бир чоң бассейн жасап атыптыр. Ошол менен таанышып жүрөбүз. Бул жакта Эрсин деген менин тааныш байкем карап көрсөтүп жүрөт. Ошол агайыбыз бир Ахмет эшиткенин студентология экөөбүздүн иши кылса, бул жерде 70 000 тонна суу келет. Бул каяктан келет? Бул жакта Торос деген Түркиянын тоолору бар. Ар жагы жер ортолук деңизи, берки өзү, ички Анатолия деп коет. Ал жакта карлардан эриген суулар, муздар, Ивриз деген бир аймак бар. Ошол жерде бир чоң бассейн бар, суу сактагыч. Биздин Токтогул суу сактагычка окшогон чоң бассейн. Ал жакта чогулган суунун жарымы бул жерге келет. Негизги максат бул жактагы аймактарды, могу бакчаларды, талааларды, жүгөрү, ар кандай жашылчалар, мөмө жемиштерди суулаш үчүн. Эмне үчүн сразу эле бул бассейнди куруп мынча расход кылып атат, сразу эле бул жака полияга берип коюп аткан жок. Негизги максаты ушундай экен. Ал жактан итак самотек деп коебуз, өзүнөн өзү агып келет. Эч кандай бир электр энергиясы, күч колдонулбай эле өйдөдөн ылдый ишке агып келет экен турба менен. Анан жүкер деп коет, жүкерлер аркылуу иши кылса, бул жерге деле ошондой келет. Бул жерден деле самотек менен ылдыйга таралат. Негизги максат ал жактан келген өтө чоң басым болгон үчүн давление бул жака келгенде турбаларды жарып салат экен. Ошол үчүн бул жерде чогултуп, топтоп туруп, анан дагы майдараак турбалардын жардамы менен жөргөмүштүн буттарын элестеткиле бир канча аймакка бөлүп, давлениясын азайтып туруп, бул жактагы аймактарга жайып берет. Негизги максаты ошол. Буну мамлекет жасап атат. Түркия мамлекети ошол суу ресурстары деп коебуз го, бизде Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстарды дал ошондой суулар боюнча атайын өкмөттүн бөлүмү бар. Алар жасап атат. Моундай таштуу эле, аки таштуу боз топурактар. Мына ушундай достор, бул өрөөн, бул жактар жогоруда дагы айттым, Эрейли менен бул тоолордун ар жагы Ниде деген бир област. Ал жакта алма эң жакшы өскөн аймактардын бириси. Караман, Ниде деп. Эрсин байке, бул жакта Коnya, бул жагы Адана деген област. Бул деңиздин тоонун ар жагы, жер ортолук деңизи, Анамур деген, Анталия деген жактар. Мерсинге кетет бул жака. Бул жактарда банан ачыкта да өсөт, тоонун аркы өзүндө. Бул жак Кыргызстандын климатына окшош, кышында кар жаайт, жайында ысык болот. Биздин климаттай бир жерлер. Мына ушундай иштер менен мен Медербек Жаанбаев болушунча маалымат бөлүшкөнгө аракет кылдым.